ушул тамакты атайга арнап жасаганга менде такыр башкача эмоция болуп атат. Как будто чынында эле анан атай мектептен келип жечүдөй болгон ощущение болчу. Балам каза болгондон кийин төшөккө жатып калыш да өтө оор болду да. Үйдөн ким чыгып атса, акыркы жолкудай коштошуп, сүйүүмдү билдирип, жакшы көргөнүңдү айтып, эч качан бир адам жашоосун бирөөнө милдет кылбаш керек да. Мен 1000 сотту утсам дагы мен баары бир утулдум, потому что атай жок. Кейки торт жасаган эже мен ошо 70 балага бекер капкейки жасап берем деди. Мен өзүм коляскага баргандыктан мен аларды аябай эле, алар мени мамам деген аябай требовательный. Ооруп атсаң да мектепке жөнөтчү да кыйкырып. Яни ар бир адам определенный убакытка чейин маска кийет экен. Салам замандаштар, аты жөнүм Назира Бердиголова. Биздин YouTube каналыбызга, расмий каналыбызга кош келипсиздер. Бүгүн биз Асель айымдын үйүнө конокко келип олтурабыз. Ак көргөсү куттуу болсун. Ушул ак көргөсүнө бизге жакшы бир даамдуу тамак жасап берейин деп жеңдерин түрүп даярданып турат. Асель айым десеңиздер эле, мен Асель айымды мындай күчтүү, көп айымдар, мындай үлгү алчу айымдар катарынан көрөм. Бул жерде мен маектин алкагында Аселянын күчтүү жактарын, Аселянын билеми, кайсыл жакта өскөн, өзүңүздөр билгендей, биздин баардыгыбыздын мындай эл баласы болуп калды деп ойлоймун. Ушул Атайчик деген балабыз биз мындан 6 ай мурун жоготконбуз. Бул эми кырсык. Эң негизгиси азыр мен ойлойм, Атайчик бизди көрүп жатса керек. Анан азыр ошол биз жасаган тамактан даамдап дегенде ыраазы болуп дегендей, Атайдын эң жакшы көргөн тамагы бул кийиз экен. Азыр Аселя бизге ушул кийизин жасоо процессин көрсөтөт. Аселя айымдын 6 айдан берки болгон жашоосунда өзгөрүү туурасынан кеп кылабыз. Айтор эфир абдан кызыктуу болот. Аселечка, кутман күн. Саламатсыздарбы? Кучактап коеюнчу сизди. Сизди кучакташат эле сонунда. Келишкен келкедер. Кандай жүрөсүз? Жакшы, буйрса. Ак көргөнүңүз куттуу болсун. Рахмат. Мына бир тууган, ата эне деген ушул экен. Жанагы ынтымактуу үй бүлөдөн ушундай ата эне түшүнсө, колдонгондон улам, мен ойлойм, ата энеңиз сизге ушинтип ак көргөлүү кылганына абдан ыраазы болсо керек көздөр. Эми ак көргөнүңүзгө качан көчүп келдиңиз, эмне кылып атасыз, ошодон кеп баштасак. Биринчиден баардыгына салам. Экинчиден аябай силерге ыраазымын. Ошо Атайды эстеп, кайсыл тамакты жакшы көрөт деп сурап, ушинтип келгениңиздерге. Чындыгында бүгүн мен баягы мүмкүн жей турган адамдар башка, бирок ушул тамакты Атайга арнап жасаганга менде такыр башкача эмоция болуп атат. Как будто чынында эле анан Атай мектептен келип жечүдөй болгон ощущение болчу. Көчөтөн бери сүйүнүп, аябай күтүп аттым силерди. Үйгө болсо бир 1,5 ай болуп калды окшойт келгениме. Ошо жаңадан обустраиваться этип, ошо ата энем жаңы жашоо башта, жаңы кадам кыл. Ушул жакта Алинур экөөң жашашыңар керек. Эми только жакшы жашоону улантышың керек деп ушундай неме менен колдоп, жакындарыбыз, ата энем көгүчкөнгө окшоштуу учур ишти. Бул ата энеңизден бөлүнгөнүңүзгө аз эле убакыт болуптур да? Аз эле болду. Мен ошол Турциядан протез койдуруп операциядан келгенден кийин эле ошо үйдө киши көп келип атты. Анан балам каза болгондон кийин төшөккө жатып калыш да өтө оор болду да. Анан кичинекей балдардын үнү морально өтө оор болду мен үчүнчү. Анан ошо ата энем ошол нерсенин баарын байкап карап отурду окшойт. Анан кой мындай кылсак болбойт. Алдыга умтул, бир алаксызчы бир нерсеге депчи. Анан чындыгында акыркы 1,5 ай ошо магазин кыдырып, коляска менен Дордойго барып, ушинтип эле тентип жүрөм. Жакшы. Биз алгачкы конок окшойбуз, Силер сиздер алгачкы коноксуздар. Мен ошо азырынча ата энем, курбуларым эле келди бул үйгө. Анан буюрса эми жаз келсе, жаз жарыш көз көрөш дегендей
жазында Казанга нарындыктарча 5 бармак кылып берем деди. Аселе Кудай буйруса. Эми биз ушул кийизди даярдоого бизге эмнелер керек? Байкашымча көп деле продукты керек эмес экен. Ушуга эле жасалып калабы кийимси деп калдым да. Ооба, бул деген мен бул рецептти мурун бир YouTube'дан көргөн болушум керек. Анан конок тоскондо эле кылам да. Анан бул жерде баягы чипсы болгондуктан, анан атайчык өзү помпошка болгондуктан атайга арнап кылчу эмеспиз, потому что зыян деп анан конок келгенде жасасак, ошо атай столдун тиги бетине өтүп кетет, бирөөнү көтөрүп жака, анан конок кеткенде дароо ошо баардыгысын жеп алчу да, анан ашказаның ооруйт десек да болбой, ушуну сүйүп, ушуу үчүн уруш жесе дагы ушу жакшы көрчү. Бул жака бизге кадимкидей эле мындай тооктун канаттары керек, чипсы керек, күрүчтүн уну керек, рисовый мука деп коет. Анан жумуртка. Бул жумуртканын ичине мындай чесночный смесь, анан паприка, туз кошуп коебуз. Бардыгысын поэтапно малып эле тизип бат даярдалчу нерсе да. Бул дасторкондун кооздугу да. Мешке бышырабызбы же ысып турган майга? Жок, мешке бышырабыз. Анда баштадык. Менимче мен жардам керек жок Аселе. Жок. Жардам деле керек жок. Сизге эмне керек? Бир нерсе? Жок, мындай эле. Аселе, атайдын бешке кеткенине ошондо эле го дейм, ошол туурараак болот го. Алтайдын жүзү болуптур. Жашооңуз кандай нукка бурулду? Атайсыз жашооңуз кандай өтүп жатат? Нелер өзгөрдү? Мен жашоого болгон көз карашым өзгөрдү деп айтсам болот. Анткени атай мени ушунчалык сабырдуулукка үйрөтүп кетти. Мен өзүмдү эң сабырсыз адам деп эсептечүмүн мурунчу. Анан ошо атай мени кечиримдүү болгонго үйрөттү. Адамдарды кой бергенге үйрөттү. Анан бүт нерсе бул жашоодо убактылуу экенин көрсөттү да. Ар бир күндү, ар бир ушул биздин даже ушул мүнөттү баалап, барктап, өзүбүз кооздоп жашашыбыз керек экенин үйрөттү да. Анткени эки адам, бир эле үйдө жашап аткан адамдар кайсы учур акыркы кезигиш экенин билбейт экенбиз да. Анан ошо атай мени ошол нерсеге үйрөттү. Үйдөн ким чыгып атса, акыркы жолкудай коштошуп, сүйүүмдү билдирип, жакшы көргөнүңдү айтып, ушундай жашаш керек экен деген нерсеге үйрөттү. Анткени ошо атай мектепке кетип атканда ар дайым мени ойго болсом чекемен, уктап аткан болсом бутум балтырынан өп кетчү да. Эмнегедир ошол түнү эртесип ошо сууга барабыз, түшөбүз дерген түнү уктап атканда мен эңкей балтырынан өп, анан балам, я тебя люблю, орус тилде көп сүйлөчү балам, анан я тебя очень сильно люблю деп неметсем, мышыкка окшоп эле монтип эле жабыша берчү. Анан бүт ошо интернетте видеолору, сүрөттөрү деле бар, ошо атай экөөбүздүн бири-бирибизге болгон мамилебиз. Ошончолук мындай чынында акыркы жолкудай коштошуп күнүмдүк эле көрүнүш, бирок эмнегедир мындай ошол нерсе сакталып калып калды да менин элесимде. Эртең менен кетип аткан мен чынында да көргөн эмесмин, тайнеси узаткан. Анан ошо бүт нерсени баалап жашаганды үйрөттү атай. Апаңыздын абалы кандай? Апаңыз жакыныраак эле атайга. Мен өтө өзүм көтөрүмдүүмүн да, өтө көтөрүмдүүмүн. Мындан мамам аябай кыйналып атат, ушул күнгө чейин кыйналат. Бир учур болду, мен ошо Турцияда операция жүргөндө ошо мамама чалсам, абалы өтө действительно начар экен да. Анан эне да күлүп чайнап жакшы дейт дагы, анан ошо чымчыктар менен сүйлөшүп, анан ошо атай сен келген жоксуңбу, үйдө жүрөсүңбү, белги берчи, ушундай чынында жүрөгүм түштү да. Анан ошол Турцияда жатып аябай ыйлап мамамдан сурандым да, мен силер үчүн карманып, өзүмдү өзүм алдыга сүйрөп атам. Мен үчүн өзүңүздү өзүңүз кармап, алдыга умтуңузчу мама дедим. Эмне кылсам азыр күлүп жайнап, ушул бул опасный нерсе да, бул деген ооруга айланып кетиши мүмкүн. Мүмкүн мындай
ден соолугуна залакасы тийчү нерсе да. Анан мама суранам, мен сиз үчүн карманып ушул жерде тиштенип жатам, сиз мага караганда баса аласыз, төшөктө эмессиз, өзүңүздү кармаңызчы, эшикке чыгыңыз, айланыңыз, алаксыңыз десем, ошондон кийин мамам өзүнө келди да. Анан аябай сурандым, инимди үйлөнмөк, анан атай каза болуп калып токтоткон да. Анан инимди аябай сурандым, ушул абалдан бизди чыгарып кет дедим да. Атай үчүн үй бүлө куруу процесстериңди токтотпо. Суранам мен, предложение кылып, ушул нерсенин арты жакшылык болуп кетсин, токтотпочу дедим да. Десем аябай каршы болду да. Ата-энем баары, Асель, атай эми каза болуп атса, биз кантип күлүп жайнап ушул свадьбаны беребиз. Анан мен айттым да, баягы атай үчүн ошол кезде үйлөнбөй калып, анан жашоо ар кандай өйдө ылдый болот, сүйлөшпөй калсаңар, үйлөнбөй калсаңар, кийин ошо атай каза болуп калып, анан мүмкүн ошол кезде ошол кызга үйлөнсөм кандай болот деген, атай үчүн жашоо, бир да адамдын жашоосуна залакасы тийбесинчи деп сурандым. Иним ошо менин суранычымды аткарып берди. Мен Турцияда жүргөндө ошол видео вызов менен чалып, иним, келиндерим болуп барып предложение кылды. Андан кийин мен келгенден кийин ошо дайынданып баштадык. Мамам алаксып, действительно ошол нерседен чыгып кетти деп айта албайм азыр. Анткени мен үйгө барсам эле ошо мамамдыкы башталат да. Могу жерде эле отурчу эле, анан балам бияктан кирип чыкчу эле, анан бул шкафты калдыратчу, анан бул маалда азыр мектептен келип калмак, анан баары бир мамам ошо бир гана убакыт, анан менин жаныман гана мамам өзүн кармап, ыйлабай неме кылат. Ден соолугуңуз жакшы жакка мындай ыкта баштаптыр да. Өткөн эсте бир коляскадан көрдүм эле, азырнаки маңдайында өзүңүз турасыз, түптүз бойдон, абдан сүйүндүрүп жатат. Ден соолугуңуз кантип калды баса Турциядан кийин? Протез жаңы салдырдык, сөөк чирип, анан баягы жаназасын окуп атайды алып кетип атканда мен мындай расчёту жок тура калыптырмын да. Анан баягы кармап калышканда да баягы протез чыгып баса албай калдым. Анан 7 күндөн кийин микроинсульт алдым. Бүт бар бир момент левый тараптан алдым да, бул сол тараптан. Оң тарап жакшы неме кылбайт, кыймылдата албайм. Анан ошо бүт рентген анмыналарга түшүп көрсөтсөк, ошо жылып кетиптир. Анан ошо Стамбулдан жасаттык. Жетпеген ошо 6 сантиметрди кошуп жасап беришти. Коляскада отурдум, анткени мен өзүм денемен бул жактан сөөк алышты да, анан эрте туруп кеткенге болбойт болчу да. Баардык нерсе убакыт. Костный ткани өзү срастаться этмейинче болбойт. Бизде Кыргызстанда биринчи койгондо гипс менен бекитишкен. Мында өзүмдүн ошо сөөк менен, анан мурунда эки мыкка окшогон нерсе кармап турса, азыр 8 еще темир. Үйдөгүлөр тамашалап калат, магниты күчтүүрөөк жерден өтпөңүз, тартып кетесиз деп. Азыр буюрса шүгүр, коляскадан турдум, бир 10 күн боло элек. Эки балдак, муну балдак деген мен кыздардан аксессуарларын берип койгула. Май аксессуар берип. Мен аксессуарын берип койгула деп ушун менен жүрөм. Эме кандай десем, буну да таштайсыз, булагы келе өзүң. Буну буюрса таштайм, муну сөзсүз таштайбыз. Жаңы жылдан кийин, может быть, жаңы жылга чейин өзүм басып буюрса. Анан бизге жашоону Кудай жашасын деп берет да. Коляскада отурам, анан мындай болуп атам, тиңдей болуп атам деп эле өзүң таштап салган болбойт да. Ошо коляскада отурсам да эртең менен сөзсүз жазанып, боенуп, красиво болуп анан күндүз кечке үйдө отурам. Той топурларга барып аттым. Баягы бизде кыргыздарда 40 чыкмайынча минтпейт, анан кара кийбей койдуң, сен ыйлабай койдуң деп. Чындыгында Кыргызстан элдери күткөндөй нерсе болгон жок да. Мен дароо эле ошол минута, моменттен баштап мен балам үчүн жашап, балам үчүн баягы алдыга умтулууну туура көрдүм да. Анткени тиги дүйнөгө эч ким барып келип көрө элек да. Кандай экенин билбейбиз. Мүмкүн ошол балам жанымда жүрөт, карап атат. Ошондой болуп калса, ошонун жүрөгү оорубасын.
кыйналбасын деп мен күнүгө ошол күлкүмдү бетиме коюп алып ата энем үчүн, бир туугандарым үчүн жаркырап, жайнап жашап атам, аракет кылып. Бирок ар бир адам неме кылат да. Кабыл алуусу башкача болдубу? Эмне эле булжургап жүрөт депчи? Бардыкысы анан баягы чубак ажынын немеси бар. Бир гана күйөөсүнө 4 ай 10 күн аза күтөт. Атасыбы, энесиби, баласыбы 3 күндөн ашык бул уже болбойт. Анан мен узунуман жатып алып эле күнүндө ыйлап кайгырып отура берсем, менин жашоом анда деле кете берет, бирок өзгөрүүсүз. Если ошол мына 15-20 күн, 40 күн ыйлап бер, балаң кайра келет десе, менчелик деле эч ким ыйлай алмак эмес да. Эне катары любой эне ыйламак. Мен ошо алдыга умтулуп жашап кеткенди тандадым. Элдин сөзүн кечиресиз. Элдин эмне дейт деп жашабайм, потому что бир да адам менин жашоомду мендей жашап бербейт. Ооба, сиз ошондо өкүр бакыр ыйлап жатсаңыз, ошо сүйлөп аткан эл келип, Асель тур, тамагың алып келин дейт. Эч ким Асель жашооң талкаланып атат. Күйөөсү жок калыптырсың, 2 баласы жок калыптырсың. Оорудан 35 килограмм кошуп турсуң. Кел, мен сени бактылуу кылам дейт. Өзүмдү өзүм эле мен алдыга сүйрөп, өзүмө өзүм күч берип алдыга неме кылам да. Эч качан бир адам жашоосун бирөөнө милдет кылбаш керек да. Сөзсүз эле ошо көп адамдар неме кылат да. Сот күтүп атышты менден, ызы-чуу, жана барып обморок кулап, трагедия бир нерсе. Ал нерсени мен каалаган жокмун. Эми мындай суроо пайда болду, эмнеге кечирген жок? Эмнеге кечирип койду? Эмнеге арызын алып койду? Акча берип койдуго, тыйынтып койдуго, акырыначы соттошсо болмок, дегенде сыяктуу да кептер айтылды да. Чындыгында кандай болду эле бул процесс, айтып берсеңиз? Билишимче сотко деле барбапсыздар. Арыз деле жазбапсыз. Ошол инсандардын жүзүн деле көрбөпсүз. Бул нерсе кандай болду? Жүзүн мен ошол келип атайга Куран окутуп кетишти. Мен ошондо эле айттым. Балам үчүн мен ошол жерде энелерди сыйлап, анан ошол адамдардын балдарын сыйлап, мен баарын кечирем. Менден неме күтпөгүлө дедим. Закондуу түрүндө ачылган тийиштүү иш-чаралар өтө берсин дедим. Бирок мен өз атыман мынтип түшүп алып бир өч алам, интем деген нерсе болгон жок. Анткени менин балам кокустуктан кетти, бирок мен балам үчүн башка тирүү дем алып жашап жүргөн адам зыяны келбесин дедим да. Анан мен дагы өзүм эне катары өч алып же отургузуп соттошкондон мен чындыгында пайда деле таппайт болчумун. Анткени мен 1000 сотту утсам дагы мен баары бир утулдум, потому что атай жок. Ты решил мне помочь? Ал инсандардын балдарынын жүрөгүн ооруткуңуз келген жокпу? Энелик кылдыңызбы? Балдарын ойлодум, андан алардын энелерин ойлодум. Анткени мен ушул убакытка чейин тирүү Алинурга зар болуп келдим да. Тирүү баланы күткөн эң жаман да. Көчөдөн көрүп каламбы, үнүн угуп каламбы, может атасы сүрөтүн киргизип калабы. Ошол чувствону бир энеге каалабайм мен. Абсолютно бирөөсү. Алинур деп калып атасыз, Алинурдун папасы деп. Эми кандай болгон күндө деле ал атайга 4 жыл папа болуп берди да. Жанагы жаңыдан мындай бул 5-6 жашта мындай өтүп, аугуракта мындай өткөрмө убакыт деп коет го, переходный возраст депчи. Мына ошол учурда өз атасын ата дебей, Алинурдун атасын ата деди. Ошол атай өтүп кеткенден кийин Алинурдун атасы келип Куран окутуп кетти. Жок. Куран окутуу болгон жок. Келгенде жокпу? Жок. Мен өзүм Турцияга учаардын алдында ошо Алинурду бир көрсөтүп коюңузчу деп сурандым. Ошондо анан арты кайрылуу болсун деп айтты. Биз өзүбүз өз ара сүйлөшкөнбүз да. Анан ошо мен өзүм Турциядан келгенден кийин ошо
башында баламдын сүрөтүн чыгарба, болбосо көрбөйсүң деди да. Анан ай бул эмне Брэд Питтпи? Же бул эмне? Мен түшүнбөй жаттым. Бул ким? Бул кандай? Мондай чалып баланын сүрөтүн чыгарба. Мен сени минтип кеттим. Баланын сүрөтүн чыгарба. Мен сени көрсөтпөйм. Бул Брэд Питтпи? Айтып койчу, бул ким? Мындай. Мага түшүндүрүп кой, мен түшүнбөй эле жатам да. Биз Эзара жеке сүйлөштүк. Мен айыгып жакшы болуп калгандан кийин өзүм чалып, жазып, баланы көрөм деп сүйлөшкөнбүз. Анан азыр бул процессти мен өзүм токтотуп атам. Анткени балам мени канча убакыттан бери көрө элек. Канча болду? Жыл болду. Мен Турцияга кетердин алдында 1 саатка уруксат берип, 1 саат көрдүм баламды. Ошо жытын жыттап, условия ыйлабайсың, атай жөнүндө айтпайсың деген условиялар менен оор болду, бирок кандай оор болду, бирок ошол нерсеге ошо күлүп жайнап отуруп, анан ошо ата-энем торт аны муну алып келди. Үйгө 5-10 мүнөткө убакыт берди. Үйгө алып кирип, торт үйлөтүп, торт жеп, анан кайра папасы алып кетти. Мен ошол түнү кайра учуп кеттим да. Анан азыр ошо көрүнүп коюп, кайра 2 ай, 3 ай мен леченияда жок болсом, баланын немесине доо кетиргим келбейт да, психикасыначы. Азыр ал бир нукка түштү, атасына көндү, атасын жаңы мамасына көндү. Анан жөн эле бала меники деп алып. Жок, сизде андай жокпу? Сизде мындай баланы талашып, баланы алып келип бер деген жокпу? Болгондо эс алуу, дем алыш күндөрү жаңыбызда болсо деп. Анан азыр ошо мен өзүм бул процессти токтотуп атам. Азыр ушул данный моментте ал адамга көрсөтпөйм деген үчүн эмес, мен балам бул абалда мени көрбөй турсун деп. Анткени мен балам менен мурункудай ойноп, кубалашып, өзүм көтөрүп, эркелетип, чуркаса артынан барып, мурункудай биздин өзүбүздүн оюнубуз бар болчу, кармашып алып секирип ырырдаган. Ошолорду ошол процесстер деле көрсүн, эсинде калсын дейм да. Анткени мондай аксессуарлар менен ондай ооруп аткан кезде мен немесинде, памятинде калганын каалабайм да. Балким ал Алинурду көргөндө сизде бир күч пайда болотпу деген ойда. Жалпы бизди көрүп жаткан телекөрүүчүлөр бир маегиңизди көрүп калдым да, ушул мынчалык атасы ташпоор, атай өтүп кеткенин бир аз берип койсоң анткени соройт да, тирүүдө анткеничи ал кучактап атасыз да. Кандай болгон күндө деле ал баланын деми сизге берилмек да. Ал Алинурду көрүп, андан дагы мындай чыңалып, жакшы жакка жашооңузду буруп дегендей. Стимул да сизге, бир стимул. Алинурдун өзүнүн негизи бул жашоодо бар экени мен үчүн стимул. Бардык азыр мен кылып аткан кыймыл аракетим бул атай үчүн бир тарабы болсо, ошо балам жүрөгү тынч болсун, жаткан жеринде тынч жатсын десем, экинчи стимул бул мен Алинур. Ар бир нерсени алып атканда дагы, жасап атканда дагы, сатып алып атканда дагы Алинур келсе муну кылат, Алинур келсе бул нерсеге жатат, Алинур келсе муну кийет, муну ичет, бул посудадан допустим тамак ичет деп. Мен ошо азыр мага ал өзүнүн негизи аты эле, өзү эле ушул жашоодо ойноп, чуркап, кайда болбосун жүргөнү эле мен үчүн эң чоң стимул. Эми Аселичка, тамакты баштайлы. Анан эми торт деп калбаңыз, торт үйлөп депчи. Мен билишимче сиз атайдын туулган күнүндө бир маектерден го дейм, атайдын атын өчүрбөймүн. Ошо туулган күндөрүндө балдар үйүнө барып, торт үйлөтүп, белек бекчелерин берем деп. Ушул менимче атайдын туулган күнү өттү, барып келдиңиз балдар? Ооба. 12-1 могу жумуртканы бардыгысын чагып алабыз. Сарысын бөлбөйсүз, бардыгын? Бардыгысын, оптом. Эми колуңузду жуудуңуз го, мындай эле алып кое бериңиз. Эртең жүрсөк. Неме 12 июль туулган күнү болчу. 10 жашка чыкмак. Анан ошондо сөз бергем да, ошо сен өзүң торт үйлөп, ошо майрамды көрбөй кетсең дагы, сенин атыңан мен башка балдарга майрам тартуулайм деп. Анан өзүм ал убакта мен Турцияда болуп калдым. Туулган күнүндө папада айтып кетпей калдым да, мен 2 июль операция болдум да. Анан азыр
ушул сентябрда бардык. Мен өзүм ата энем, бир туугандарым, анан инстаграмда подписчиктерим, кстати, ошолор бир 15 чакты адам акча салышты. Баарын список кылып жазып, телефон номер, фамилия канча сомдон бери жазган бүт тактап коюп койгом. Ошол Маловодный деген айылда неме балдар үйү бар экен. Бүт баягы мүмкүнчүлүгү чектелген, ДЦП ушундай оорулар менен. Ошол жакты инстаграмда жаздым, кайсыл жакка барса болот деп. Ошол жерде кеңеш беришти, анан ошо эже жазып калды, номерин алып сүйлөшүп, анан эмне керек, эмне алып барсак болот десем, ошо в основном бизге памперс жагынан өтө мындай муктажбыз деди да. Өзүнө эле чалып алабызбы? Өзүнө эле. 4 жумуртканы монтип чагып алабыз. Негизи өзү 5 жумуртка керек болчу. Мен үйдөгү болгон жумуртканы алып чыктым. Андан соң сразу мындай паприка кошобуз. Паприка ба ачуу деле эмес да. Бул ба кызыл цвет болсун, өңү чыксын дегенге эле. Анан кичине даам берет. Анан кичине туз кошобуз. Тузду деле көздүн өлчөмү менен кошобуз. Анткени өтө көп кошкон болбойт. Бул жакта бизде чипсыда неме бар да, тузду да. Муну ушу бир масса чыккыдагы однородный чалып алабыз. Анна барып келдиңиздер ушун менен. Анан ошол жерге бардык. Анан бир кыз жазып калды, Чопа деген, таза жүрөк деген өздөрүнүн кичинекей группасы, адамдары бар экен. Ошо ар бир айда балдарга жардам берип, акча чогултуп, 100 сом, 200 сомдон болсо жардам берип турушат экен да. Анан ошо Асель эже бизди да кошуп алыңыз, чогуу барып келбейлиби деди. Анан экөөбүз кеңешип сүйлөшүп алып, анан ошо баланын санын тактап, ар бир балага жаңы кийим үстүлөрүнө баягы азыр спортивка сыяктуу күзгү ар бир баланын мынча кыз, мынча бала, мынча возрасттарын жазып алып, анан барып келдик. Ошол Чопанын жардамы аябай чоң болду, анткени мен дордой кыдыра албайт болчумун. Ал баарын жазып, отчет берип, неме кылып атты. Анан бир капкейки торт жасаган эже. Мен ошо 70 балага бекер капкейки жасап берем деди. Өзүнөн өзү эле чогулуп атты. Ошо элден айланса болот. Анан биздин ошо дагы бир байке бар. Ошол байке дагы Талай деген байкебиз бар. Ал дагы өзүнүн салымын кошуп, ал 10 000 сом берди да, биз сүйүнүп, ага чейинки адамдар бардыгысы 10 000ге жетпеген сумманы берип атышты да. Анан ошон менен өзүм ата энем, бир туугандарым кошкон акча менен эле анан таза коомдон кошкон, таза коом дедим, таза жүрөк фонду менен биз ошо барып келдик. Балдарга бардык, ал видеолор бардыгысын көрүштү, көптөр жазды, аябай ыйладык депчи. Анан ошол ар бир баланын баягы алар оорукчан, кичине аң сезимдери башкачараак балдар да, жүрөктөрү таза да. Ушунда келип кучактайт, ар бир кучактан мен атайды сезгендей болдум да, анткени бул балдар дагы сени жөн эле жакшы көрөт. Сен бир нерсе алып барган үчүн эмес, бир нерсе тамак аш бергениң үчүн эмес, просто сен келип ошо карап, ал акыбалын сурап, жөн эле сүйлөшсөң дагы бир башкача сезимди тартуулашат экен да. Анан мен өзүм коляскага баргандыктан мен аларды аябай эле, алар мени Анан биринчи аябай коркушту, бизге жаңы жашоочу алып келди окшойт деп ойлошту. Сен бул жакта калбайсыңбы десе. Анан новенькая деп. Анан сестренкама келип ошо бир кыз, она здесь не останется, дейт. Нет, мы соберем десем. Еще одна наклепша. Ошо чогуу жашап алат деп аябай неме түштү. Анткени алар ал жакта месин алып калышат да. Өзүнүн бересиңер дейт. Мынтип мындай кылып чалып алабыз. Сичка. Атайдын бир жакшы көргөн эмеси бар экен да сиздеги эмне өзүңдө. Каткырып күлгөнчү, кайсы учурда бир каткырып күлөсүз? Мен көп эле учурда каткырып күлөм. Даже ушу кечинде сиңдимдин туулган күнү болчу, ошо инем аябай тамашакөй. Үй бүлөдө бизде баары тамашакөй, ачык адамдар. Анан
эмне десем, мындай күлкүлүү ситуацияларда аябай эле неме кылам. Бул университетте окуп жүргөндө эле ошо мен көп уруш чечимин. Асилем күлүп аткан эле алсын эле. Тээ жактан анан көбүнчө ошо папамдар урушчу, уктап аткан адамдын сен ойготосуң, кыз минтип күлбөйт. Эми мен папиройду ушундай жарабып калыптырмын мен мынтип. Өкө кошо элес. Биз мындай чын жүрөктөн күйлөбүз. Кийинчи не жакан берейин. По природе ушундай жаралып калыптырмын мен, өзүм мүнөзүм ачык, бетке айтам. Кичинекей убакыттан бери, ошо кичинекей кезимден бери мен ошо туугандарыбыз баары деле билет, ошо как аны эсе эле бетке айтып салам да. Ошол үчүн мен көп жаман көрүнөм да. Мындай коостоп дагы мындай адамга неме кыла албайм да, ошо как аны эсе айтып алып анан ким жаман, ким ката сүйлөдү мен. Андай ата энеңиз жөнүндө көп айтат экенсиз, эмне кыласыз азыр? Бул жака азыр ошо поэтапно буга салып, ошо жумурткадан турган смеске, анан рисовый мукага оонатып, кайра экинчи этап буга салабыз. Анан акыркысын ошо чипсыга оонатып, тизип муну алабыз. Обычно мен муну дайындап койдум да, бул жактарын кесипчи, могу учун, канаттын учун кесип алып салыш керек да. Анан ушул турган боюнча эле бул смеске монтип салабыз. Анан экинчиси ошол кайра эле унга. Бул замандаштар, айымдар ойлогула үйдөгү уун экен деп, бул атайын күрүчтүн рисовый мука деп айтайынчы сиздерге. Бул деген супермаркеттерде сатылат, прям мындай чоң тамга менен жазылат рисовый мука, ошону колдонуп аткенбиз. Эмнеге болбойт десем, мен кадимкиле уунду кошсоп аткем да, былтыйып калат го бир нерсе. Жок, буга өзүнчө ошо атайын рисовый мука керек. Анан дароо эле чипсыга малабыз. Мындайынан кылып, колдон келсе ошо үстүн. Ата эмес мен деле жакшы көрөм. Билем, ден соолукка зыянке, бирок ошо ден соолукка зыян тамак таттуу болот. Колдон келсе, монтип жабыштырыш керек да, баягы четтери обычный KFC-дегидей болуш үчүнчү. Мен колдорум баары. Анан монтип эле аккуратно, красиво тизип кете бересиңер. Мунун үстүн дагы мындай ачык калбаш керек. Ачык калбаш керек. Анан кайра эле дароо эле ошо экинчисине окшош эле кылып эле сала бериш керек. Колдун баары батташып. Бул өзү ошондой тамак укмуш болот. Ага көңүл бурбагыла. Колдон келсе перчатка менен негизи перчатка менен кылат. Бирок эме да ыңгайсыз да, перчатка жармашып жүрөт. Колдон келсе ошо. Жогоруда биз ата эне жөнүндө кеп кылдык. Ата энем, бир тууганым деп көп айтып каласыз да. Ошо кайсыл жактын кызы болосуз? Кандай үй бүлөдө өстүңүз? Мен өзүм түйүм Нарын, Атбашынын кызы болом. Ошо төрөлгөн эле, мен бутумду жамбашым чыгара алышкан да, ошол моментте төрөлүп атканда. Төрөтканада эле ушундай. Төрөтканада. Анан ошо мен бутумду оңдойбуз, операция жасатабыз деп эле ошо 92-жылы келип эле ата энем ошол жерде калып калган да. Мен үйдө жалгыз кызмын, улуусу, менден кийин 3 иним бар. Өтө баягы эрке өстүм, жалгыз кыз болгондон кийин сенде привилегия аябай көп болот эмеспи? Жалгыз кыз болгондон кийин эркин өстүрүштү да. Мен ошо аябай ата энеме ошонусуна ыраазы болом. Эл эмне дейт? Же болбосо барго кээ бир ата эне, мен тандаган профессияны окуйсуң, мен тандаган турмушка чыгасың, мен тандаган жерде иштейсиң дейт го. Мен ата энеме ушул нерсеге аябай ыраазымын. Ар дайым ошо колдоп. Жашоо өзүңөрдүкү, өзүңөр жашашыңар керек. Анан ар бир адамда өзүнүн катасы болуш керек дейт да. Мен ата энемчи ошол катадан сабак алып анан жашаганды билиш керек. Мындай поддержка. Менин мама менен папам мага больше как дос катары мамиле кылышат да, анткени мен ишенем да. Анан папам да мурун көп айтчу да, эч качан калп айтпа, каяка баратасың, ким менен баратасың, ачыгын айт депчи. Анткени эртеңки күнү бир нерсе болсо, багам, мен сени баягы билишим керек депчи. Анан кандай учур болбосун, мен колдоп, мен ар дайым артыңда турам дейт. Ушул убакытка чейин колдоп, ошол сөзүнө туруп келет папам. Атаңыз кайсыл кесиптен?
Атам өзү ошо көп убакыттан бери айдоочу, водитель болуп иштейт. Ушу мурунтан эле ошо бизди ак эмгеги менен өстүрүп, багып, жашынакай кылып чоңойтту. Мен аябай папамдын кызымын десем болот да. Папам ушунчалык баягы мээримин төгүп, ушунчалык эрке кылып өстүрдү. Эч нерседен кем кылбай, баарыбызды окутту, баарыбызды жакшы тарбия берди. Мамам болсо эми аябай требовательный аял да. Аябай мындай. Папам добрый болгон үчүн баарыбыз папама көп тарта беребиз, а мамам деген аябай требовательный. Ооруп атсаң да мектепке жөнөтчү да, туруп, температураң не волнует. Кандай учур болбосун, мамамдыкы дисциплина немецкий болчу да. Сабактан келгенден кийин азыр биз балдарыбыз чарчады, тамак ичип, анан эс алсын дейбиз го. Бизде кайда андай жок болчу. Мамам 15 мүнөттөн келет деп үйдүн баарын жыйнайсың, күчтүн баарын эки ийне менен чыгарам. Эркек болгонуна карабай экөөнү үй жыйнатчумун да менчи. Анан ошо мен угуп, папама айтам деп эле көп оокатты кылдырып алчумун экөөнү. Ошо азыр папам мамамдын болгон мамилеси үчүн мен эки ийнеме аябай ыраазымын да. Ушунчалык мен ошо экөөнү мындай берилип жакшы көрөм да. Анткени баардык эле адамдар көрөтөт болуш керек. Ар дайым жанымда. Ар дайым жанымда, кандай учур болбосун, коляскамды сүйрөп алышып, даже ушул үйгө көчүп келгени ошо күн-түн болбосун келип жетип келишет да, бир кенедей нерсе болсо. Телефон албай калсам дагы мындай пост киргизбей, Инстаграмга сторис киргизесиң го, ошол жок, же болбосо общий семейный группада жок болуп калсам элечи, дароо чалышат. Аселже жакшыбы, эмне кылып атасыз? Анан ошо ийнелериме аябай ыраазымын, келиндериме аябай ыраазымын. Бар үйлөнүп жайланган. Эки ийнем үйлөнгөн, жайланган. Ата эчик менен чогуу өскөн ал бала кичинекей. Ал бала деген 2012 февраль айында төрөлгөн. Анан азыр ошо мамам менен ошол ийнем оор болуп атат. Анткени үчөө чогулуп алып мектепке чогуу барышчу, мамам жеткирчү, кайра чогуу келишчү. Экөө эгиздей чоңойду да. Окшош кийинишчү. Анан азыр ошо ийнем бир ай боло элек порок сердца болчу. Ошо атайга чейин биз ошо операцияга дайынданып атканбыз да. Анан атай каза болуп калып токтогонго туура келди. Анан ошо бир ай боло элек буюрса операция кылдырдык. Аябай жакшы өттү. Буюрса азыр ошо жүрөгүбүз тынчып отуруп калдык. Анткени атайдан кийин аябай коркуп калдык да, биз адамды жоготуп коюп ат эле турбайбы депчи. Ошо процесс бүтүп, операция бүтүп үйгө чыкканга чейин кадимкидей жүрөктөрүбүз титиреп, оор болду да бизге. Үстүнөн көп нерсе болуп кетти да. Апаңыз кайсыл кесиптин ээси? Мен мамам өзү бухгалтер. Мурун ушу көп убакытка чейин айыл чарба министерствосунда иштеди, бирок бухгалтер эмес, башка бир отделинде. Анан кийин ошо Айдин төрөлгөндөн кийин эле үйдө отуруп калды. Ошол бойдон ошо балдарга өзүн арнады. Атай Айдин экөөнү тең мектепке алып барып алып келип, бүт нерсе ошо мамам мойнунда болду да. Өзүңүз кайсыл окуу жайды бүттүңүз Аселе? Мен өзүм Кыргыз биздин улуттук университетти бүттүм. Национальныйда маркетинг кесибим боюнча маркетолог. 3-3 курска чейин өзүм барып келип окуп аттым. 3 курска чейин университетте атай менен төрөлүп калды. Анан заочныйга которулганга туура келди. Ошо ал жакта окуп бүттүм, бирок кесибим боюнча иштеген жокмун. Кийин ошо банк тармагына өтүп кеттим. Ошол жактан өзүмдү сынап, банкта иштеп жүрдүңүзбү? Немеп жүргөндө анан жанагынтип башымдын оорусу менен ооруп калдым. Иштебей калдым.
2 жыл болду уже үйдөмүн. Полностью ошо ата энемдин карамагында ошо адамдар карашат. Кийсизде эле болуп калат экен да ана. Кийсизде эле болуп калат. Бул бушканда мындан да соң кооз болот да аябай. Азыр демек үйдө турбайсызбы? Азыр үйдөмүн. 2 жыл болоюн деп калды. Азыр барып дарыланам деп калбадыңызбы? Чет мамлекетке барып. Башыңызды дарылайсызбы? Ооба, меники ошо 2 жылдын жүзү болду. 2 жыл болот жакында. Биринчи жылдары билген жокпуз эмне оору экенин. Анан ошо 1 жыл болду, толук так эмне оору, кандай лечение кылыш керек. Анан бизде Кыргызстанда дагы жанагындай аппараттар аз, башың эмне болуп атканын билбейсиң. Анан мен бутумда протез болгондуктан жанагындай МРТ деген сыяктуу нерселерге тарта албайт болчу да. Анан ошо альтернативаларын издеп, ошо чет өлкөдөн караштырып, ал жактан неметип причинасын таптык да. Ошо приобретенный нерсе бул. Азыр жакшы. Турциядан да көрсөткөм. Жылыш бар болгону, дагы бир курс алып коңуз деген. Ошол бүт айыгып жакшы болуп алсам, андан ары да келечекте жашоону ойлонуштурам. Анткени бул гидроцефалия неме менен, анан протез менен төрөгөнгө да болбойт да. Анан ошо күтүп атам, эми айыгып жакшы болуп калсам, может, уруксат беришет. Төрөсү болот деди. Кайра бир надежда болот деп күтүп жүрөм. Анткени азыр баланын жытын билгенден кийин, бала тарбиялап көргөндөн кийин, анан балдарың жок болуп калгандан кийин действительно бала жытына зар болот экенсиң да. Мурун өзүмдүн гана балдарым ыйласа, жүрөгүм ооруп башкача болсом, азыр ар бир эле кичинекей оорукчан балдарды көрүп атсам, же ыйлап аткан баланы көрсөм, же бир жанагындай красивый бирөөнүн балдары чыгып калат го, ошондой эле дароомдай көзүмөн жаш агып эле, сагынып, башкача боло берем да. Эмизип аткан айымдарды, боюмда бар айымдарды көрсөм, мындай кадимкидей ичим башкача болуп, муунуп, батпай кетем да. Анан дароо эле бир тамашага салып, күлүп, анан алаксып ошол ситуациядан чыгып кетем. Кудай буюрса дагы көп балалуу болсо сели. Сиз күчтүү аял, сиздей күчтүү аялдан жакшы күчтүү балдар төрөлөт, Кудай буюрса. Эмнечи сели кайра турмуш куруу планда бар? Азырынча мен элестете албайм. Мен совсем өзүмдүн турмушка чыгып атканымды элестете албайм. Көңүл калдыбы мырзалар? Көңүлүм калды. Анткени ар бир адам определенный убакытка чейин маска кийет экен. Чыныгы жүзүн эч ким көрсөтпөйт экен. Анан ошончо жашооңду арнап, ошончо өзүңдү берилип жашап аткан адам эң кыйын учурда мындай бул бүт эле баардык адамдар ошондой деп айта албайм, бүт эле эркектер депчи, бирок негизи уже мага баягы ишенүү оор. Бирок мен баары бир үмүтүм өчпөйт, ооба. Анткени мен дагы балалуу болгум келет, мен дагы бирөөнү жумуштан күткүм келет, тамак жасагым келет. Анткени мен мурун ошол образда жашап көргөм да, эне катары, келин катары дагы баягы мен бактылуу келин болчумун. Анткени баардык кайын журтум чындыгында мени колдоп, эң тың келинибиз деп аябай жакшы мамиле кылышчу. Эне катары дагы мен чындыгында эң сонун балдарды өстүрө алдым. Ошо ата чегимде эч нерсеге карабай, ошо ар бир спортивный секцияларга берип, эмнеге кызыгат ошолорун карап, мындай 2 балама тең толук кандуу эне катары мээрим бере алдым деп айта алам да. Анан азыр мага чындыгында ошол нерсе жетпейт. Үй бүлөнүн жылуулугу жетпейт да. Буюрса эми свадьбаңызга дружка болом, максызбы? Мен буну күлкүңүздү угайын деп эле. Сиздин күлкүңүздү угайын эле ушул сөздү айтып. Мен да мамамдарга тамашалап ушинтип айтып калам да, мурун ошо ар бир 4-күн сайын эле тамашалай берчүмүн да, эңки 4-күнү турмушка чыгам деп элечи. Анан ошо бардыгысынын реакциясы неме болчу да. Анан чындыгында мүмкүн баягы биз билбейбиз да, Кудай эмнени жазып койду бизге. Турмуш куруп калсам, сөзүңүзгө туруп келип Замира маңдайсыздар тоюңуз тартпайбы?
дружка болуп турабыз. Неме биздин катталуучулар деле бар. Сөзсүз тоюңузда сизди куттуктап Кудай буйрса. Жакшы. Тарс эткенин баары тамаша дейт, бирок ошол тамаша дагы мындай жакшы тамаша болду. Эми сиз деген бир кыйын аял экенсиз, чын көз тийбесин. Сиздей аялды таштап кетиш мүмкүн эмес да, жалко да такую бросать да. Эмнеден улам болду ушул нерсе? Же сиздин турмушуңузга, экинчи турмушуңузга ооруңуз себепкер болуп калдыбы? Же ал мындай мырзалар чыдай албайт го аялдын ооруганын, же өздөрү ооруса эле анан кичинекей баладан дешпетир да? Мен өзүм жеке өзүм оюм ошондой деп эсептейм. Анткени жеке экөөбүздүн ортобузда болгон нерселерди мен баягы эл жүзүнө айтып ачыктагым келбейт. Анткени кандай болбосун Алинин атасы, Али дагы с высоко поднятой головой жүрүш керек да. Азамат, негизи биринчи жолу көрөт ушундай өзүнүн мурдаңкы экс жолдошун мактаган аялды. Азаматсыз. Балам үчүн, Алинур үчүн, анткени менин атамды, менин папамды азыр дүйнө жүзү жаман көрсө дагы мен үчүн менин атам бойдон калат да. Ким менин папам тууралуу жаман нерсе айтса, менде жек көрүү пайда болот. Мен ошо Алинурду дагы ошо өзүмдөй көрөм. Атасына сөз тийгизбейм. Бизде көп эле менин тааныштарым айтып калат. Минтип койсоң болот эле го дегенде мен ал адамды жактап баштайм да, анын характери ушундай, өгөнүш керек, жоңгоюш керек, баары жакшы болот. Андай эмес десең эле ушунча мени жаман көрүп кетишет да. Как ты можешь десе? Анан мен үчүн ал адамды жамандап, ал адамды минустарын айтып, элге жарыяласам, сизге плюс алып келбейт. Плюс алып келбейт, ал мен өзүмдүн өткөн жашоомду сыйлабагандык деп эсептейм да. Анткени мен убактымды кетирип ошончо жыл жашадым да, мен ошол күндөрүмдү, ошол кезде аз да болсо бактылуу болгон күндөрүмдү сыйлап, ал адам тууралуу мындай жаман да, жакшы да айткым келбейт. Айдайын солукталчу эле. Мына биздин канаттарыбыз дайын болду. Эми биз муну духовкага салып 40 мүнөткө бышырабыз. 180 градуска. Эки тарабын тең иштеп туруп. Бисмилла. Так. Келин чарбай. Келин чарба. Асилечка, атайдын тамагы бышкыча. Атай жөнүндө бир аз кеп калсак. Сизге оорут эле? Жок, жакшы эле. Анан эме атай өзү эмнеге кызыгат эле? Кандай бир кесиптин бир айтат элесизге, бир экөөңүздөр эң жакын сырдаш болуш экенсиздер да? Атайдын кеси жума сайын алмашчу. Бирок жуманын аягына келип баары бир врачка такалчубуз. Дарыгер агам. Анан мен хирург болом дечү. Операция кылам, бир нерселерди кесип, аябай кызыгып өрчү да. Анан видеолорду көрсө деле баягы мышыктын ичинде эмне бар, ич агарны кандай жайгашкан, адамдардыкы кандай, аябай кызыкчу ошол нерсеге. Анан ошо акыркы убакытта ошо спортко кызыгып, дзюдого барчу балам. Ошо костюму, дзюдолору, бүт кимонолору ошол бойдон калды. Ошо каникулга тараган боюнча барбай калды балам. Мынакей кол эмгектери дагы турат. Сиз атайдын сактачу элеңиз буларды. Мен ар дайым бул жерде ошо атайдыкы бар, Алинурдуку бар, мындай ар бир нерсесин сактачумун да. Мону жөн эле сабак жазап атып эле ошо тартып койгон, ошол баардыгысын сактап. Эми мен эки баламан калган нерсе, мен байлыгым ушул нерсе да. Анткени бул жерде бүт баардыгысы жеке мага арналган нерсе да. Могу ар бир эмгеги, ушул нерселерди караганда кээде ойлоном да, балам ушул убакта эмнени ойлонуп атат экен, кандай сезимдерди менен жазады, менден кандай эмоция күттү, ошол эмоцияны толук бере алдымбы, ошол убакта балам мындай сүйүнүп калдыбы деп көп ойлонуп, карап неме кылам. Ошо үйдө сиңдилерим деле билет, но мал менен бир жумада сөзсүз бар чыгып, ар дайым
карап турам. А бул сүрөттөр болсо ошо Алинур атайдыкы ар дайым төшөгүмдө ошо кроватьтын башында турат. Эртең менен кечинде сөз көрүп сүйлөшүп маектешип турам. Түшүңүзгө келип турабы балаңыз? Атай түшүмө башында келген жок такыр. Анткени күтсөң ошондой болот экен. Анан азыр кээде жатарда ошо көп сүйлөшөм да. Анан баягы ыйлап, мынтип арманымды айтып, ушинтпен болгону балам, бул нерсени кылып атам. Эми жашоомдо мындай өзгөрүү болуп атат. Мен сени сагынып атам. Мындай мен жүрөгүмдү тынчытчы, жакшы эле жүрөсүңбү? Суранам, түшүмө кирчи деп ошо аябай көп тилеп жатарда суранам. Сөзсүз ошо неме кылбайт, келет. Мүмкүн мен өзүмө самовнушение кылып күтөт болушум керек, билбейм, бирок сөзсүз түшүмө кирет. Көбүнчө ошо ар дайым футболка кийип алып, анан мага жанагындай капкейки, торт, тамак менен аралаш керек да, ар дайым ошо. Өзү тамак жакшы көрчү деп. Аябай тамактын. Ал жакта дагы жөнжүрбөй ошо таттуулар жеп жүрөт го. Таттуулар менен келсе. Ошо анан мамама да айтып калам. Баягы эле тамактын немеси депчи, анткени тамакты аябай жакшы көрчү. Анан биз кечинде жатабыз, анан ата-энем менен жашачубуз, атай экөөбүз. Анан эртең менен ошо мондай плитанын үстүндө казан калат да, мындай тамчылар, холодильниктер ачык, бир нерсе болсо, анда значит түн ичинде атай бир нерсе жеген. Анткени буну айткан себеби Чубак ажынын бир жакшы сөзү эсиме түштү да. Шарап ичпегиле дейт да, анткени тиги дүйнөдө шараптын түрдүү даамдары болот дейт да. Түрдүү даамдары. Ансыңарындай сиздин уулуңуз таттуулар менен көрүп атса, ал жакта бул таттуулар дүйнөсүндө жүрсө керек. Эң негизи тынч жатсын, бейишинен болсун. Бизден эрте кеткен балдар булар барып бүй салышат экен да. Мен ишенем, бейиштен сөз түрү жолугасыздар. Ага чейин үйүн салып турсун, ага чейин сиз дагы ден соолугуңузду карап дегендей, жаңы жашоого умтулуп дегендей, ушул өзүңүз бир маекте айткансыз, атайдын аты эч качан өчпөйт деп, атайга бир фонд ачып, атайдын атынан ошол фонд балдарга жардам берип дегендей, ал жактан ошол фонддого түшкөн каражаттан кайсы бир баланын өмүрүн сактап калып дегендей, ошондой бир фондду түптөгөн, анан күчтүү келечекте мындай кыйын аялдар катарынан көргүм келет. Бирок сиз өзү кыйынсыз да, сиз өзүңүз кыйынсыз. Негизи мен программамда бир эле белгилүү инсандардан интервью албайм да. Жеке мага бир таасир калтырган айымдар да. Сиздин интервьюңузду мен жашсыз көрө алган жокмун да. Жашым тыйылбай эле, бирок айттым да, мен эмне кыйлап атам депчи. Кайсы эле бир жаш төкпөй мындай маек курганыңыз бул сиздин күчтүүлүгүңүз да. Аркы жаңызда эмне болуп атканын биз баамдап айта албайбыз. Бирок кандай десем, энеси жоготкондорго бир үлгү болдуңуз да. Ыйлабагыла, башыңарды көтөргүлө, кийинки балдарыңарга эне керек дегендей сыяктуу бир уран калтырдыңыз да. Мен ошоңузга ыраазымын. Рахмат сизге. Нерсе эмес алып. Эми учурдан пайдаланып бир кайрылуу жасасаңыз, анан тамагыбыз да бышып калды, тамак таандайлы. Макул. Силерге да чоң рахмат. Ошо атайчыкты унутпай, ошо атай үчүн арнап ушундай нерсени тартып атасыңар. Атайга арналган өзүнчө бир даамды тартып кетели деп. Анан мен ушундай бир кайрылуу кылгым келет. Биздин ошо Кыргызстандын ар бир ошо жакынын жоготкон адамдарга, өзгөчө айымдарга, дүйнө жүзүн айымдардын күчтүүлүгүн сактайт. Эненин күчтүүлүгү сактайт. Биз күчтүү болсок, биздин артыбыздагы адамдар да күчтүү болот да. Өзүбүздү аябай эле алсыз болуп эле, мен минтип калдым, мен тигинтип калдым деп жатып алсак, андан деле биздин жашоо эч качан өзгөрбөйт да. Бирок ошо мүмкүн ошо мага окшоп бир баласын жоготкон айымдар, же болбосо ошо жолдошун жоготкон айымдар бар, же болбосо келинчегин жоготкон мырзалар бар. Ошо айткым келет. Өзүңөрдү жалгыз жеке ойлоп, мен эле кыйналып атам, мен эле жаман болуп атам дебей, ошол айланадагы, жаныңардагы адамдарга көңүл бургула. Ошол тирүү адамдардын мээрим төгүп, ошол адамдарга мүмкүн болушунча күчтүү болгонго аракет кылышыбыз керек.
өлүм бул биздин ар бир пенденин маңдайына жазылган нерсе. Бул биз каалайбызбы, каалабайбызбы боло турчу нерсе. Болгону ар бир адамдыкы өзүнүн бир убакыт сааты келет экен да. Ошон үчүн өзүңөрдү таштап салбай, мына азыркы учурда ушу бизде Баткенде көп жоготуулар болду. Орус сыркоодон көп эне баласын жоготуп атат. Ошол ар бир айымга айтат элем, ошо күчтүү бололу. Бизди өзүбүз гана түшүнөбүз бул жашоодо. Биздин жашоону, биздин кайгыны биз өтүп аткан күндү эч ким жон тери менен сезмейинче билбейт. Ошон үчүн ошол ар бир айымга, ар бир мени көрүп аткан инсандарга, ошо Инстаграмда канча айымдар жазышат, ошо кеңеш бериңиз. Сиз күчтү кайдан аласыз? Сизден мотивация алам, үлгү алам депчи, чынында мага аябай мындай жылуу бир сезим келет да ошол моментте. Кандайдыр бир адамга дагы бир жардамым тийип атса, значит мен жөн эле жашап жүргөн жокмун деп ойлойм. Ошо ата ичигим аркылуу ошо күчтүүлүк, сабырдуулук эмне экенин мен сездим. Мен ошол нерсени башка адамдарга жеткиргим келет да. Айымга негизи гүл жакшы маанай тартылайт да. Бул розаны бекер алып келген жокмуз ки. Роза деген бул мындай, кандай десем, мындай бир бийиктикке жеткенде атак даңкка жетке берилчү гүлдөрдө ошондой символикасы ошондой да. Мына сиз дагы көп ийгиликтер жаратарыңызга мен ишендим. Ошондой атактарга жетип, даңктарга ушундай кереметтүү кочкул гүлдөрдү алып жүрүңүз. Сиз ошого тартыктуусуз. Чоң рахмат. Ошол сизге. Рахмат. Эми курса кайчы тамактанабы? Ооба, берсем. Атайдын жакшы көргөн крылышкиси да дайын болду. Мындан даамдап көрөлү. Сиз өзүңүз дегустация кылып көрүңүз. Алыңыз, Аселечка. Ушундай төгүлүп, чачылып, кырсылдап, ушундай сонун хрустящий болуп, атай ошо көбүнчө ошо хрустеткени жакшы көрүп жечү да. Ичи жакшы эле бышыптыр. Ошо. Өтө оңой, тез дайындалат да. Сиз мактабасаңыз мен өзүм Тут бы чесночного соуса. Ооба. Вкусно болуп тур аябай. Аселечка өтө вкусно болуп тур, азамат. Бир эле тилиңизде эмес, колуңуздан дагы келет экен. Аселенин ашканасына окусо, мамнун болуп турат. Рахмат жан. Аселечка, сизге чоң рахмат. Абдан чын эле даамдуу болуп тур. Эми эфирдин алкагында азыр чай менен даамдап, андан аркы майыбызды улантабыз. Эми убакыт деген ушул экен. Коштошууга да убакыт келди. Эми Кудай буйруса дейин, жылына 2 жолу болбосо да 1 жолу келип кабар алып туруп, сиздин жасап жаткан ишиңизде ошо атайдын урматына кылган кайрымдуулуктарыңызды чагылдырып көрсөтүүгө мен аракет жасаймын. Эми ден соолук каалайм сизге. Аман эсен барып, айыгып, жакшы эмоциялар менен, жакшы дем менен Кыргызстанга кайтып келишиңизди каалайбыз. Рахмат жан. Замандаштар, аты жөнүм Назира Бердиголова. Биз бүгүн сонун бир маекти курдук. Асель айым менен эфирдин алкагына кызыктуу маектер болду. Сиздер баардык материалдарды менин расмий YouTube каналыман көрүп аласыздар. Учурдан пайдаланып биз Асель айымга ден соолук каалайбыз. Бул акыркы баарлашуубуз эмес, мындай баарлашуулар абдан көп болот. Балдарыңыздар жоготпоңуздар, үй бүлө мүчөсү дайыма бүтүн болсун, үйүңүздөрдө дайыма жылуулук, сүйүү аруланып турсун. Эмне дейбиз? Коштошпойбуз. Эми эфирге чейин аман эсен болуңуздар. Рахмат, Асель.